Дагы bir экс-депутат ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалды. Ал $500 000 ашык суммадагы кыймылсыз мүлктү алдамчылык менен алган деп күнөөлөнүүдө. Нью-Йорк соту менен Лондондогу баалуу металлдар рыногу ассоциациясынын кумтөр боюнча чечими абалга кандай таасирин тийгизет? Кыргызстан алтын сатууда кыйналабы? Аткаминерлер башка жолу табылат деп жоопко тушууда. Россиянын Пермь мамлекеттик университетиндеги кол салууда 8 киши каза болуп, 30га чукул адам жаракат алды. Ок чыгарган кылмышкер жок кылынганы кабарланды. Кыш жакындады, бирок кампаларда көмүр тартыштыгы жоюла элек. Бишкек электр жылуулук борборунда болсо кара отундун тартыштыгы 30%га чукулдаган. Кутман кечиңиздер менен эфирден ТС телеканалынын жаңылыктар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Нурматов ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен билдиришти. Ага ылайык тергөө учурунда экс-парламентарийдин алдамчылык иштериндеги тиешеси бар экени боюнча далилдер табылган. Ал 2013-жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турган учурда $500 000 ашык суммадагы кыймылсыз мүлктү алдамчылык менен алып алган. Эске салсак, 55 жаштагы Нурматов 2015-жылдан 2021 жылдын август айына чейин Жогорку кеңештин Кыргызстан саясий партиясынан шайланган депутат болгон. Ага чейин 2012-2015 жылдары эсеп палатасынын аудитору болуп иштеген. Ал УКМКнын тергөө абагына камалганы кабарланды. Чүй областынын мурдагы башчысы БШКнын экс-төрагасы Тойгуналы Абдрайымов мыйзамсыз баюуга шектелүүдө. УКМК расмий маалымат таратты. Ага ылайык тергөө шектүү жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп жаткан учурунда кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, мыйзамсыз түрдө активтерин көбөйткөндүгү, легалдаштыруу максатында Бишкек шаарынын жана Чүй областынын аймагында өзүнүн расмий кирешесинен бир нече эсе жогору турган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктүн кымбат объектилерин сатып алгандыгы жана ошондой эле бир катар коммерциялык банктарга финансылык инвестицияларды салгандыгы аныкталды. Ошол эле учурда кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн бул активтерди башка адамдардын атына каттаган. Белгиленген мыйзамсыз аракеттердин натыйжасында Абдрайымов жакын туугандарына жана аффилирленген адамдарга 16 батир, 18 жер тилкеси, 2 унаа токтотуучу жай, 5 турак жай, 3 дыйкан чарба, 16 автоунаа жана ошондой эле Ысык Ата курортунун территориясында бүтпөгөн курулуш объектилерди каттаган. Анын жакын туугандары активдери киреше жок болгон учурда да кескин көбөйүп, 250 миллион сомдон ашык бааланган. Учурда бул кылмышты жасоого тиешеси бар адамдарды жана алар мыйзамсыз алган мүлктү аныктоого багытталган ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүүдө. Кумтөр кенинде иштеп жаткан жабдуулар үчүн маанилүү болгон тетиктер Латвия менен Нидерланддардын портунан чыгарылбай турат. Кыргыз өкмөтүнүн аны алып келүү өтүнүчүн Нью-Йорктун Түндүк округунун банкроттук боюнча соту четке какты. Эми тетиктердин жетишсиздиги кендеги ишти үзгүлтүүгө учуратпайбы деген суроолор жаралууда. Мындан тышкары 3 күн мурда Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы Кыргызстандын алтынын эл аралык баалуу металлдар рыногуна чыгарууга тыюу салды. Бул эки чечим өлкөдө алтын өндүрүүгө жана аны сатууга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Нурзада Сыдыкбекова сураштырып келди. Кыргызстан эл аралык баалуу металлдар рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраганына 3 күн болду. Мындай чечим 17 сентябрда Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы тарабынан чыгарылган. Буга Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун товар менен камсыздоо программасынын талаптарын аткарбаганы себеп болуптур. Тактап айтканда, финансылык кызмат көрсөткөн Америкалык Stonex Group компаниясы быйыл май айында Кыргыз алтын ишканасын 1,5 тонна алтынды ташууну үзгүлтүккө учуратып, $29 миллион уруксатсыз банк кесебине которууга аракет жасаган деп айыптап сотко берген. Июнда болсо Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы алардын дооматтарын карап, Кара-Балта шаарындагы алтын чайкоочу заводунда алдамчылыкка жол берилгенби же жокпу текшерип, жыйынтыгында Кыргыз алтын ишенимдүү жеткирүүчү компаниялардын тизмесинен чыгарылган. Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясынын чечимине карата алгачкылардан болуп экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров үн катты. Ал Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун ишенимдүү компаниялардын катарынан чыгып, эл аралык алтын базарларда соода кылууга тыюу салынышын күтүлгөн кадам болчу дейт. Ошол эле убакта Кара-Балта шаарындагы алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясы убактылуу токтотулганын айтып, жакында калууна келтирилиши мүмкүн деп жооткотууда.
Канадалыктар Кыргызстандын элине, республиканын экономикасына жана экологиясына келтирген зыян үчүн кечирим сурап, баардык жоготууларды кайтарып, тынч жол менен кетет деп эч ким күткөн эмес. Ал эле эмес, мен алар тараптан башка тоскоолдуктар жана кыйынчылыктар болушу мүмкүн экенин айта алам. Бул да алдын ала божомолдонууда. Биз муну да эске алабыз. Адеп баштаганда эле биз алтыныбызды жеткирүүнүн жаңы каналдарынын үстүндө иштей баштаганбыз. Учурда да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Азырынча шарттар мурдагыдан начар болбойт деп айта алам. Ошондой эле Нью-Йорктун банкроттук боюнча соту 15 сентябрда Сентара Голдингтин адвокаттарынын доо арызына кум тергени боюнча Кыргызстандын өкмөтүнө айыппул салынуудан баш тартканын да эстен чыгарбоо керек. Бул биздин туура жолдо баратканыбыздын дагы бир далили. Лондондагы баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы дүйнөдөгү эң чоң базарлардын бири жана эл аралык эталон болуп эсептелет. Да ушул уюм Кыргызстан алтын ишканасын ишенимдүү жеткирүүчү компаниялардын тизмесинен чыгаргандан кийин кыргыз алтыны Лондондо таанылбай, эл аралык базарда ал арзан бааланары айтылууда. Айрым экономисттердин божомолу боюнча бизде чыккан алтындын наркы 40%га чейин түшүп кетиши мүмкүн экен. Ошондой эле Кыргызстан мурда да ушул эл аралык рынокко каалагандай көлөмдө алтын чыгарып келсе, азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Бирок Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Үмбөталы Кыдыралиев тынчсызданууга негиз жок дейт. Жетекчи Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып, ал оң жагынан чечилет деген ишеничте турат. Кыргыз алтын сейчас Азыркы тапта Кыргыз алтын Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы менен кат жазышып жатат. Алар тараптан бир катар талаптар коюлган. Мен ойлойм, 30 ноябрга чейин бул маселени чечебиз. Алтынды сатуунун башка жолдору да бар, бирок ал жактын шарттары башка. Баасы да азыркыдай болбойт. Алтындын наркына да таасирин тийгизет. Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясында баалуу металлдар дүйнөлүк деңгээлде эң жогорку баада сатылат. Анын катарында Евразия экономикалык уюмуна киргендер жана КМШ өлкөлөрү бар. Түштүк чыгыш мамлекеттеринин баалуу металлдар рыногу да ал жакка карайт. Географиясы абдан чоң. Ошондуктан бул маселенин үстүнөн иштешибиз керек. Азырынча эч кандай көйгөй жок деп айта алам. Кыргызстан 30 ноябрга чейин Лондондогу баалуу металлдар рыногунун ассоциациясы койгон талаптарга жооп бере аларын далилдеп бериши керек. Эгерде бул мөөнөттөн кечип калса, анда Кыргыз алтын ишканасы 5 жылга чейин кайрадан бул уюмга мүчө боло албайт деген кооптонуулар бар. Кыргыз фондулук биржасынын президенти Медетбек Назаралиев убакытты текке кетирбей, алтын ала турган башка өлкөлөр же уюмдар менен тез арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек деп эсептейт. Эми Стамбул биржасы, Дубай биржасы бул аябай чоң биржалар болуп эсептелет. Бул ал региондордо эң бир өнүккөн биржалар болуп эсептелет. Ошол эле аркылуу ошол жакка да чыгарып сатканга аракет жолун тапса болот. Мурдакы жол менен саттыкка чыгарылыш проблема тоскоол түзүлсө, тизмеден чыгарып салып, ошол эле коңшу өлкөлөргө, ошол эле биздин партнерлорго айрылса, ошол эле аркылуу биржага чыгарса болот ал алтынды. Ал жактан проблема болбойт. Убакыт талап кылат, алар менен келишим түзүп, ошол тараптар менен эле мындай деп коет, good delivery деген бир отметка болот. Ошо алтын ошо стандартка, качествого татыктуу деген. Ошол эле Кыргызстандан эмес, Кыргыз алтындан, биздин афинаждык заводдон эмес, башка эле афинаждык заводдон ошол эле стандартты алып, ошол эле аркылуу сатыкка чыгарса болот. Абалдан чыгуунун дагы бир жолун ишкерлер сунушташууда. Зергерлер жана ишкерлер союзунун президенти Сталбек Акматов алтындын аз болсо дагы бир бөлүгүн Кыргызстандагы зер буюмдарын жасагандарга сатса болот дейт. Буга чейин жергиликтүү зергерлер үчүн мындай шарт түзүлбөй, сырттан ташып келишкен. Бирок эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков өлкөдө жыл сайын 20 тонна алтын өндүрүлгөнүн эске алганда, ички рыноктун бул көлөмдөгү баалуу металлдарды жүгүртүүгө чамасы жетпейт дейт. Ички рынокко сатабыз дегенде бизде жогорку технологиялар, электроника тармагы анчалык өнүккөн эмес, анчалык көлөмдөрдү сатып албайт окшойт. Экинчиден зергер тармагы дагы анчалык көлөмдөрдү кайра иштете алабы, бул да ачык суроо. Үчүнчүдөн улуттук банк боюнча бул дагы ачык суроо, канчалык көлөмдөрдү улуттук банк сатып ала алат. Себеби улуттук банктагы эч кандай лимити жок, сатып алганга мүмкүнчүлүктөрү жок. Себеби алар дагы кийин сатышы керек. Себеби резервдер бир эле каражатта сакталышы
келдүү да. Кыргызстанда чыгарылган алтындын сатылышына байланыштуу маселе чечиле электе Кумтөр кенинде иш токтоп калуу коркунучу жаралды. Анткени жумушту улантуу үчүн көптөгөн тетиктер жетишпей жатканы белгилүү болду. Буга карабастан Нью-Йорктун Түндүк округунун банкроттук боюнча соту Кыргыз өкмөтүнүн кенде иштеп жаткан жабдуулар үчүн маанилүү тетиктерди алып келүү өтүнүчүн четке какты. Чечим 15-сентябрда кабыл алынган. Документтеги маалыматтарга караганда буйртма Кумтөр кени тышкы башкарууга алынганга чейин берилип, чечим кабыл алынганда товар жолдо экен. Учурда Кумтөр кенин иштетүүгө керектүү тетиктер Латвия менен Нидерланддардын портунда сакталып турат. Нурзада Сыдыкбекова, Агзат Тюлеев, НТС. Россиянын Пермь университетиндеги кол салуудан 8 киши набыт болду. Тергөө комитетинин маалыматына караганда, ок чыгарган кылмышкер жок кылынган. Бүгүн саат 11:00 чамасында аталган окуу жайдын корпустардын бирине кылмышкер кирип барып, туш келди ок чыгарган. Мерт болгондордон тышкары бир нече киши жаракат алган. Алардын арасында октун эле эмес, терезеден секирип жаракат алгандар да бар. Кол салган шектүү 18 жаштагы Тимур Бекмансуров аттуу адам экени такталганы да белгиленди. Ал өзүнүн социалдык баракчасына бул ишке барууну көп жылдан бери пландап жүргөнүн жазган. Эске салсак, 4 ай мурда Татарстандагы мектептердин бирине кирип барган Ильнас Галявеев аттуу киши туш келди ок чыгарып, анда 9 адам курман болгон. Психиатриялык экспертизадан кийин Галявеев психикалык жактан жабыркаары аныкталган. Бишкек Манас аэропорту жолунда жөө жүргүнчүнү мотоцикл менен сүзүп, анын өлүмүнө себепчи болгон айдоочу Сокулук райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Факты боюнча кылмыш иши козголуп, иликтенүүдө. Ал арада аталган жолдун жээгинде жайгашкан 2 конуштун тургундары министрлер кабинетинен трассага жол чийиндерин жана жол белгилерин орнотуусун талап кылышууда. Алар бул тилкеде унаалар катуу ылдамдыкта жүргөндүктөн тургундар жолдон өтө албай, аварияга кабылган учурлар арбын болууда дешет. Бир айга жетпеген убакта эле конуштун 2 тургунун унаа сүзүп кетип каза болгон. Кененирээк Рахат Жаныбекованын материалында. Манас аэропортуна бараткан жолдун бул тарабында дуалдардын арт жагында Чүй областынын Сокулук районуна караштуу Новопавловка айыл өкмөтүндөгү учкун 2 конушу жана Бишкек шаарына караган Кут конушу бар. Аталган аймактын жашоочулары өздөрүнүн үйлөрүнө барыш үчүн жолдун бул тарабынан маршруттук таксиден түшкөндөн кийин бул бөлүкчөдөн өтүп, андан ары үйлөрүнө барышат. Кечээ күнү кечки саат 8 чамасында 50 жаштагы аялдагы өзүнүн үйүнө баруу үчүн жолдон өтүп баратканда катуу келе жаткан мотоцикл келип сүзүп кеткен. Аял жеринде жан берген. Бул окуя аталган конуштардын тургундарын көчөгө алып чыкты. Алар түндө кырсык болгон жерде жолдун 2 тарабын тең унаа менен тосуп, элди эч жака өткөрбөй нааразычылыктарын билдиришкен. Айтымдарында жол тегиз болгондуктан унаалар өзүнчө, мотоцикл айдагандар өзүнчө жарышка чыгып, кечкисин жана дем алыш күндөрү тынчтык жок. Анын айынан айыл тургундарына жолго чыгуу кооптуу болуп калган. Жеке биз келатканда мотоцикл аябай катуу ылдамдыкта келген. Аябай катуу. Бизден өткөн, вообще слишком катуу өткөн да булар. Келгенибизде эже тетиги жерде жаткан болчу, уже 30 метр ыргып кеткен болчу да. Местадан уже 30 метр ыргып кеткен. Мен саат 10-11 күндөй жумуштан кайтам. Бирок саат 12ден кийин биякта түнү уйку жок. Могул жерде 5-6 ряд арт жакта жашасаңыз дагы буларда түнү гонга башталат бул жерде. Түнү гонга. А кечээ күнү бир айдын ичинде 2 өлүм болуп атат. Бир минген бир өзүнүн мотоцикли 5000-6000 доллар турат. Например, ошондой жалаң ошондой эле чогулуп алышып, таң атканча уйку да бербейт, маяктагы элдер деле бүт эле баардыгы айтып атат. Ушул биздин талап ошол могураки жерге жанагы 60-тык знакты коюп берсе, анан кийин могуларга хотя бы жанагы зебра эмелерди чийип койсо. Амолда чоңдору менен ошого кел зебрага келип такалып калбайт, өтүп атканда 60-70 100-ün кармап өтө берсин. Аялды коюп кеткен мотоциклдин спидометринде ылдамдык 160-ты көрсөтүп турган болчу дешет тургундар. Ал эми трассанын бул бөлүгүндө унаалардын саатына 90 чакырым ылдамдыкта жүрүүсүнө уруксат берилген. Анткени бул жер калктуу конуш статусун алган эмес экен. Мындан улам ылдамдыкты 60-ка азайтуу азырынча мүмкүн эмес дешет адистер. Бир населенный пункт деген жол белгиси коюлуш керек. Анан кийин ошондон кийин анан мояка пешеходный переход баягы жөө адамдар өтүчү өткөлү каралыш керек да.
Жер алдынанбы же үстүнөн кандай? Жер алдынанбы, жер үстүнөнбү биз өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Анан кийин ошондон кийин каралат да, бул статус алгандан кийин. Статус ага чейин элдер кандай өтөт, кандай болот? Жок, ошону карап атабыз. Алар бул жер азырында жабылып кете турган болсо элдер ашып өтөбү же кандай болот? Муну эми бул баягы проект болуп калган да. Проектке чейин караш керек болчу бул. Маалыматтар боюнча аялды өлтүрө сүзгөн мотоциклдин 29 жаштагы айдоочусу кармалган. Учурда Сокулук райондук милиция бөлүмүндө убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Кырсык болгондон кийин конуштун жанына трассага жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлер коюлган. Алар мектеп окуучуларына жана тургундарга жолдон өтүүсүнө жардам беришүүдө. Биз азыр коопсуздук боюнча сактап турабыз да, элдин өткөн эмесин карап. Буга чейин Мага чечилгенге чейин. жол сакчыларынын унаасын көргөндө айдоочулар унааларын акырындап айдап калышты дейт тургундар. Бирок баары эмес, биздин көз алдыбызда эле унаа жогорку ылдамдыкта өтүп кетти. Ал жердеги тургундар машинанын номерин караганга деле жетишпей калышты. Квартал башчысынын айтымында Учкун 2 Кут конуштарында жалпы 4000ге жакын адам жашайт. Дуалдын ар жагында эмне болуп жатканы көчөдөн бара жаткан айдоочуга көрүнбөйт. Жаш балдар, улар жолду кантип неме кылып келгенинен билбей калат, ойноку балдар. Өзүңүз ойлоп көрүңүз. Эми бул жерден, ушул проходдон чыгып келип атып, ушул не дейбиз? Чычкан ининен чыккандай чыгат буларчы. Бала ойнобойт деп болбойт. Коопсуздугун кантип неме кылат? Мына жолду көрүңүз. Канча метр бул? Эртеңки күндө бул жерде машина келип токтогондо да кооптуу да. Жол опасный, как опасный? Опасный болуп. Ушу балдар менен мисалы, могу эже азыр бир эже жүрөт, 4 баласынчы ушинтип алып барып алып келип жүрөт да, ташыпчы. Значит, биз статусту күткөн жокту, дагы биздин канча балабызды сүзүш керек бул жерде. Мына кече эле бир аялды сүзүп өлдү ал аял. Канча аял жителдер өлүш керек бул жерде. Бул жерде мына заборду кычыратып коюп койгон. Бияктан чоңдор өтөт ушул жолдон. Көрбөйт бул айылдын артында эмне болуп атканын көрбөйт. Бул айылдын артында 4000 житель бар. 4000ден ашык житель бар. Ушул жолго чыгат, ушул переход жок, эч нерсе жок, карап эки жакты карап өтөбүз. Чоңдорго өтүп кетет экен. Кимге кайрылып, кимге проблемабызды айтып, кимге ыйларыбызды билбейбиз. Эми негизи бул жолдорду, проходдорду как положено ачып берсин дагы, бул жерге мондай неме зебраларды коюп берсин бизге. Же болбосо жердин үстүнө, же болбосо жердин астына жол коюп берсин бизгечи. Статусту кишилерде деген эми статус берилмейин, анан кор кеңеш чечет, анан депутаттар чечет деп эле отурат да, ушинтип эле отурушат мына. Правительство жаздым, мэрияга жаздым, бүт жерге жазбаган жерим калган жок, бүт жердин жооптор бар. Азыр могу ДТП эмелер менен, ички иштер министрлери менен дагы эмелер менен баарына сүйлөштүк. Пока бир жума срок берип атат. Биз ошонун ичинде өкмөткө биз үнүбүздү жеткизишибиз керек болуп атат. Бизге мото разворотторду, анан знакты, пешеходдорду коюп берилген. Жол кыймылын көзөмөлдөгөн кызматкерлердин айтымында Манас аэропортуна кеткен трассада элдин тынчтыгын бузган унаа жарыштарын өткөргөн айдоочуларга карата атайын рейд уюштурулуп турат. Мыйзам бузгандарга 7,5 миң сом айып пул салынат, бирок ага карабай тыйылбай келет. Бир жума мурда аэропорт жакта Nissan үлгүсүндөгү спорттук машинанын айдоочусу жарышка катышам деп жол кырсыгына кабылган. Бактыга жараша анда эч ким жабыркаган эмес. Бир ай мурда түштүк магистралда бир жигит Porsche Boxster машинасын айдап бара жатып, жол кырсыгынан каза болгон. Ал каттуу ылдамдыкта келип, рулду башкара албай жолдон чыгып кеткен. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кыш жакындаган сайын кампаларда көмүр тартыштыгы жоюлбай жатканы тургундарды түшөлтүүдөн. Бишкектеги отун базарларга кара кеченин көмүрү ташыла элек. Биринекин КАМАЗ келгени менен алар бат эле сатылып кетип жатыптыр. Ал арада ишканалар Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр ташып жеткирүүдө пландан 30% артка калып жатканы да белгилүү болду. Жетекчилер муну быйыл Бишкек ТЭЦ-ине жергиликтүү көмүрдүн көлөмү көбөйтүлгөндүктөн ата мекендик компаниялар кендерде анын майдасын казууга өткөнү менен түшүндүрүшүүдө. Бишкек жеби кышка даярбы жана калктын камылгасы кандай? Дүйшөн Шаршенбеков сураштырып келди.
Жылда август айынын ортосунан баштап жергиликтүү кара кече көмүрү топтолгон Мурманск көчөсүндөгү база азыр бош турат. Тандап отуруп кара кечедеги кендердин биринде 100 тоннага жетпеген кезек көмүр казылган экен. Топ базанын ээлери жүктөп келишкен. Кара алтын Бишкекке эртең менен гана келген. Акмалап жүргөндөр көп болгондуктан түшкө жетпей эле калбай калды. Жылда август айында алып атканбыз көмүрдү. Август айында кичине кечигип, азыр мына сентябрь болду. Сентябрдан баштап келген экен. Бүгүндөн баштап алдык. Көмүрдүн тоннасы 4,5 тонна экен. Жылда бир 4 тонна эмес, бак азыр 3 тонна алып атабыз. Буга чейин келип карап кетип атканбыз. Келелек болчу. Азыр келип азыр бүгүндөн баштап алып баштадык. Көмүр ташып иштеген айдоочулар жергиликтүү базаларга кара алтын келбей жаткандыгына байланыштуу Казакстандын отунун сатып алууну каалагандар көбөйдү дешет. Коңшу өлкөнүн Шабыркүл, Каражага көмүрүн саткан базаларда жетиштүү көлөмдө келип жатканын байкоого болот. Төкөлдөш конушундагы топ базада күнүнө орто эсеп менен 150-200 тоннанын тегерегинде сатылып жатыптыр. Бардык товардын баасынын көтөрүлгөнү көмүргө дагы таасирин тийгизип, түрүнө жараша 300 сом кошулуп, тоннасы 4500 сомдон болду. Былтыр бул маалда 4200 сомдон сатылып жаткан. Уголь поступает сюда своевременно. Көмүр биздин базага өз убагы менен эле келип жатат. Азырынча жетишсиздик байкала элек. Базага жума сайын 1,5-2 миң тоннадай келип жатат. Шабыркүл көмүрүн Казакстандан ташып келүүдөбүз. Азырынча узун кезекке тургандар боло элек. Биринчи суук түшсө, анан байкалат болуш керек. Анткени билесиздер да, биздикилер качан үшүгөндө гана көмүр алып баштайт. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кара кече көмүрүнүн келбей жатышынын себебин кенде казылган кара алтын майда болуп жатканы менен түшүндүрүүдө. Аны ортомчулар сатып албай жатышыптыр. Суроо талап болсо жүктөп бергенге даяр экен. Ошондой эле кара кече бассейнде октябрдан тарта кошумча 3 тилкеде көмүр казылып баштайт экен. Ал жерде өндүрүлгөн кара алтын калктын керөөсүнө жараса, анда аймактарга, анын ичинде Бишкекке дагы жеткирилет деп ишендирүүдө. Бүгүнкү күндө ала келсек, кара кече кесиминде деле иш жүрүп атат, көмүр чыгып атат. Ушу туура ошо касылган жерине жүктөлүп кетип атат. Тилекке каршы жер астында жаткан көмүрдүн кесегин, майдасын биз аныктай албайт экенбиз. Азыр ашкан жерибиз майда болгондуктан себептен эл албай атат. Бул азыр түздөн түз ТЭЦ жылуулук электр борборуна кетип атат. Эгерде ошо калк бюджеттик мекеме ишканалар ушул көмүрдү жарактуу деп таап алабыз десе, биз даярбыз жүктөп бергенге. Жылда ушул маалда Бишкек жебинин алдында көмүр жүктөлгөн КАМАЗдардын узун кезеги байкалса, быйыл андай көрүнүш жок. Себеби жергиликтүү көмүр өндүргөн компаниялар жылуулук электр борборуна кара алтынды ташып жетишпей жатышат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалыматында ата мекендик ишканалар белгиленген пландан 25% артта калып жатыптыр. Жергиликтүү компаниялардан сырткары Казакстандан келе турган көмүрдүн көлөмү белгиленген пландан 10% аз болууда. Быйыл жылуулук электр борбору жалпы 1,650,000 тонна көмүр менен камсыздалышы кажет. Анын 50,000 тоннасы таш көмүрдөн келсе, 950,000 тонна кара кечеден алынат. Ал эми 650,000 тонна казакстандыкы менен камсыздалат. Бүгүнкү күндө азыр көмүр складтарда 240 миңден ашык тонна көмүр кабыл алынган. Кичине артта калуулар болуп атат, баягы график боюнча алып келгенден кичине артта калып атат. Жергиликтүү компаниялар план боюнча 207 миң алып келиш керек болчу бүгүнкү күнгө. Анан 150 миңден ашык тонна келди бүгүнкү күндө. Казакстандык боюнча план боюнча 190 миң алып келиш керек болчу, 160 миңден ашык келди. Токтогул суу сактагычына суу аз топтолгондугуна байланыштуу быйыл министрлер кабинети тарабынан Бишкек жебине электр энергиясын көбүрөөк өндүрүү боюнча тапшырма берилген. Ушундан улам көмүрдүн көлөмү жылдагыдан жогорулатылды. Мурда борбор миллион тоннанын тегерегинде кара алтынды сатып алчу, анын 700-ü жергиликтүү, калганы коңшу өлкөдөн импорттолуп келген. Ошондой эле жептин кампасында 4400 тонна мазуттун кору бар. Газды болсо керектүү учурда гана сатып алат. Дүйшөн Шаршембеков, Денисламбек Бейшембаев, НТС. Он 19 жаштагы Ашырбек уулу Максат жардамга муктаж. Ак калачандар анын боорунан альвеококос илдетин табышкан. Буга кошумча бир бөйрөгө кичирейип кеткен. Индиядан жасала турган операцияга Максаттын ата-энесинен чама чаркы жетпейт. Андыктан алар калайык журтка жардам сурап кайрылышууда.
Анан ошончо бул жер кайсы жер? Ошо боорго ошо эмелер жана бөйрөккө кеткен тамырлар. 19 жаштагы Ашырбек уулу Максаттын акыркы 3 айдан бери ар бир күнү дары ичүү менен башталат. Ал быйыл орто мектепти аяктап шаарга жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн келген. Каражаттын тартыштыгынан улам тез тамактануучу кафеде иштеп баштаган. Жумуш убактысында 2-3 жолу кан кусуп эсин жоготкон. Баласынын ооруп калганын уккан апасы Нарындын Кочкор районунан шаарга келип, андан бери бул жакта жашоого аргасыз. Айылда болсо Максаттын атасы менен 3 бир тууганы калган. 20-июнда ооруп калды балам. Анан биз немеден келдик, айылдан. Келсек бул эмеге түшүп калыптыр. Эле жандандыруу бөлүмүнө түшүп калыптыр. Дагы 2 күн эмеге түшүп калды, реанимация бөлүмүнө. Аяктан кайра 3 күндөн кийин эмеге которду, хирургияга. Хирургияга которуп аяктан эме деп чыгарышты. Эле результатын. Баркозный вена деп чыгарышты. Ак халатчандар Ашырбек уулу Максатка 3 айдай так диагноз коюша алган эмес. Мындан бир нече күн мурда Нарын шаарында УЗИге түшкөн. Анда оң бөйрөгү кичирейип, боорунда курттар пайда болгону аныкталган. Максатка альвекокоз деген коркунучтуу диагноз коюлган. Боорунда курт бар экен баламдын. Анан бияктан операцияга болбойт, башка чет жерде эметет экен. Эле боорун алмаштырат экен, пересетке кылып. Ошондо июндун 20-сынан баштап эле мунун ооруганын билдик ошо. Быйыл эле жайында. Жолбосо ага чейин эч жери деле ооруч эмес. 3 миллион 700 миң сом керек экен. Муну эмеден калат экен, Индиядан. Илдет менен алып урушуп жаткан 19 жаштагы Ашырбек уулу Максат келечекте мыкты программист болууну кыялданат. Ооруну жеңип алса эле жогорку окуу жайга тапшырууну ниеттенүүдө. Анын саламаттыгына кайдыгер карабай, жардам берүүнү каалагандар болсо, экранда көрсөтүлгөн эл сом номурларга акчалай каражат которо алышат. Чолпон Жээнбекова, Адилет Чокоев, НТС. Коронавирустан 2 бейтап каза болуп, дагы 58 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Вирустун жаңы учурларынын дээрлик көпчүлүгү Бишкек шаарында катталды. Ал эми 1 суткада 72 адам илдеттен сакайып чыккан. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 591 бейтап, амбулатордук түрдө 868 адам дарыланууда. Алардын ичинен 172 бейтап оор абалда болсо, 48 өтө оор абалда деп бааланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 177.780 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 172.261 киши айыгып чыкса, 2590 адам каза болду. Энергияны туура колдонуу менен каршылашуунун күчүн анын өзүнө карата колдонгон айкидо. Урматтоону, адамгерчиликти, мамлекетти жана коомду сүйүүгө үйрөткөн кендо. Жана кылымдар бою кагылып келе жаткан тайко. Өткөн демалыш күндөрү Бишкек шаарында Japan Fest фестивали белгиленди. Иш-чара Кожомкул атындагы спорт ордосунда уюштурулуп, Токио 2020 Олимпиада оюндарынын катышуучулары дагы келишти. Кененирээк кийинки сюжетте. 2 жылдан бери биринчи жолу Кыргыз-Япон биргелешкен иш-чарасы кайрадан жанданды. Мараке Каабалуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда уюштурулган. Japan Fest фестивали Кыргызстанга Япон маданияты менен тааныштыруу максатын көздөйт. Ошондой эле иш-чарада Япон элинин улуттук күрөш өнөрлөрү дагы көрсөтүлдү. Япония күнүнө карата арналган фестивалда Айкидо федерациясынын оюну көрүүчүлөрдүн назарын өзүнө бура алды. Бул күрөш искусствосу чындап уникалдуу болуп эсептелинет. Себеби анда чабуул кылуучу ыкмалар колдонулбайт. Анткени Айкидо япон тилинен которгондо бул энергияны туура колдонуу менен каршылаштын күчүн анын өзүнө каршы колдонуу чеберчилигин түшүндүрөт. Ошондой эле бул спорт түрүнөн жаракат алгандар дагы жок экен. Себеби Айкидо чебери руханий жана физикалык жактан толугу менен өзүн башкара алып, каршылашынын агрессиясын анын өзүнө карата багыттайт. Ошол себептен спорттун бул түрү чемпионаттарга кирбей калыптыр. Сырткары акробатика өнөрү дагы үйрөтүлөрү белгилүү болду. Ошондой эле бөбөктөр күрөш ыкмаларын колдонуп биле дагы алышат. Заманбап кылыч менен чабышуу искусствосу самурай ыкмаларын колдонуудан жаралган. Бул спорт кендо деп аталып, ал Японияда популярдуу. Себеби спорт жаштардын рухуна таасир берип, самурайдын байыркы салттарын жандандырат деп ишеним артышат экен. Ошондой эле кендо урматтоону, адамгерчиликти, мамлекетти жана коомду сүйүүнү дагы үйрөтөт.
Мааракеге Япониянын Кыргызстандагы элчиси дагы катышты. Ал мындай иш-чаралардын арты менен кыргызстандыктар Япония маданияты менен көбүрөөк таанышуу үчүн чоң мүмкүнчүлүккө ээ экенин баса белгиледи. 日本の留学制度というのは大きく分けまして2つありまして、1つは Бул маареке Кыргызстанда 10 жылдан ашуун убакыттан бери өткөрүлөт. Кыргыз эли Япон мамлекетин абдан жакшы көрөт деп ишенем. Ошондуктан биз өзүбүздүн өлкөнүн маданиятын Кыргызстанда дагы көбүрөөк тааныштырууга аракет кылабыз. Ошондой эле Японияны көбүрөөк билгиси келген студенттер үчүн дагы атайын окутуу программаларыбыз бар. Анда билим алгандар маданиятыбыз менен дагы кенен тааныша алышат. Ошондой эле фестивалга Токио 2020 Олимпиада оюндарына катышкан спортчуларыбыз Нурсултан Кеңешбеков менен Дарья Маслова дагы катышышты. Алар көрүүчүлөргө Япониядан алган көз ирмемдери, таасирлери менен бөлүшүштү. Впечатление, как Япония оказались очень... Япония мага өзгөчө таасир бере алды. Бардык адамдар меймандос, чынчыл экен. Мен бул иш-чарага алгачкы ирет чакыруу алып келдим. Мага жакты, абдан кызыктуу экен. Впечатлением Олимпиадага катышуу бул сөз менен жеткире алгыс. Аябай бардыгы бийик деңгээлде болду. Япониянын элдерине чоң рахмат уюштуруучуларга. Тамак ашынан баштап бүт культура, элдерге кылган мамилесине чейин аябай бийик деңгээлде болду. Бүгүнкү кеченин уюштуруучуларына чоң рахмат. Бүгүн дагы бул салтанат аябай бийик деңгээлде болду. Бардына чоң рахмат, жакшы суроолор болуп жатты. Спортчу Нурсултан Кеңешбеков Олимпиадада жакшы жыйынтык көргөзө албай калганынан нааразы. Анткени жөөгүлүк мелдешке аттанаарда республикалык рекордду жаңыртууга бел байлаптыр. Бирок ал ишке ашкан эмес. Эми спортчу келерки жылы Кытайда өтчү Азия оюндарына даярдык көрүп, ийгиликтерди багындыруунун аракетин көрүүдө. Салтанаттуу иш-чара Япон барабанчылар тобунун аткаруусу менен коштолду. Бул топ 17 жыл мурда Кыргыз-Жапон борборунун ыктыярчылары тарабынан түзүлүптүр. Анда алар алгач Япониянын тайко барабан чертүү өнөрү менен тааныштырган. Ошондой эле бул топ бир нече өлкөдөгү иш-чараларга, фестивалдарга катышып келишет. Японияда барабан кагуу өнөрү кылымдар бою калып, диний жана улуттук мааракелеринде колдонулат. Учурда болсо Японияда 3000ден ашуун барабан тобу бар экен. Алардын көбү өз жанрынын чыныгы жылдыздары болуп, мекенинде гана эмес, башка өлкөлөрдө дагы күйөрмандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ. Дастан Жолдашев, Элисей Кирпиченко, Адлет Чокоев, НТС. Кыргызстандык сүрөтчү Татьяна Зеленская Британиядагы Индекс он сенсоршип уюмунун ой пикирди эркин билдирүү боюнча эл аралык сыйлыгына татыктуу болду. Бул сыйлык жыл сайын журналистика, искусство тармагында өзүн көрсөтө алган адамдарга берилет. Быйыл искусство боюнча сыйлык Татьяна Зеленскаяга ыйгарылды. Сыйлык тапшыруу аземи Лондондо өтүп, бирок пандемия шартына байланыштуу Татьяна Зеленская сыйлоо аземине онлайн катышты. Зеленская адам укугу, өзгөчө аялдар менен балдардын укуктарынын корголушу жаатындагы иллюстрациялык эмгектерди жаратып келет. Мына ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк НТС Чекит KG сайтынан да тааныша аласыздар. Жаңыдан башталган иш жумалыңыздар ийгиликтүү улансын. Саламатта туруңуздар.